Жакында эле менин Instagram баракчама бир жаран кайрылып калды. Максат байке ушундай Орусия жергесинде кыргыздарга көп жылга ипотека үй берип атыптыр деп. Анан чындыгында менде мындай маалымат жок болчу, бирок изилдеп тактап көрөйүн дедим. Анан көрсө ал Самара Нарматова деген биздин кыргыз эле мекендеш эжекен. Самара айым, айтсаңыз ушул негизи эле кыргыздарга эле ипотекага үй берилеби, канча жылга берилет, кандай документтер керек? Кыскача өзүңүз түшүндүрүп кетсеңиз, бул компания качан ачылган? Бул компания дал 3,5 жыл мурун ачылган, Екатеринбург шаарында. Москва жергесинде ачылганыбызга жарым жылдын жүзү болду. Негизи ипотеканы бардыгына алганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер документтери расмий түрдө жумушта иштесе, керектүү документтердин тизмегин айтсам, паспорт, перевод, миграционный карта, СНИЛ, СНН, жана ошондой эле жумушунан 2 НДФЛ, анан копия трудовой книжка, заверенный работодатель. Ушул документтери болсо, толук ипотекага үй алууга мүмкүнчүлүгү бар. Москваданбы, Новосибирденби, Екатеринбургданбы, бизде өзү каалаган жерден тандап алат. Каалаган жерден өзүнө ыңгайлуу, ошол эң эле башкысы ошол шаар өзүнө жагыш керек. Ошол жерде өзүн жашай алса болот. Убактысы 20 жылга берилет. Канча пайыз менен берилет? Пайызы азыркы бүгүнкү күндө 6,5-дан 9,5-га чейин болуп атат. Ушул айда бир аз көтөрүлүп калды баасы. Анан эң башкы баарынын көйгөйү баштапкы төлөм төлөш керек дейт. Мисалы Кыргызстанда деле баштапкы төлөм төлөнөт да. А бул жерде кандай? Баштапкы төлөмү канча пайызы болуш керек? Негизи башкы төлөмү 20%, 15%, 10% болсо, банктар ошол өзүнө карап 10%дан берген банктар бар, 15%дан 20%га чейин болсо алганга мүмкүнчүлүгү бар. Анан бир суроо, мисалы Москвага келип 1 жыл толук иштегенден кийинки жарандарга берилеби же айырмасы жокпу? Негизи официалдуу түрдө иштеген жумушу жакшы болсо 3 айдан кийин алса болот. Алган айлыгы канча болуш керек, мисалы? Негизи ар бир шаардын эле өзүнүн айлыгы бар да, мисалы бизде Екатеринбургда 50-60 болсо, Москвада 120-100 миңге неме кылгандар бар. Бул айлык мисалы 50 миңге иштегендер бар ошол эле учурда. Ошого карап банк сумма одобрение. Мисалы кээ бир кардарларыбызга 5 миллион одобрение алып берсек, бир аз наразы болуп калышат да. Неге аз берип койду депчи. Себеби алган айлыгына карата банк решение чыгарат да. Ушунча сумма беребиз деп. Ушул тапта сиздер канча мекендештерди үйлүү кылдыңыздар жана канча мекендеш ошол алган ипотекасынан кутулушту? Канча толук, эгерде толук айта турган болсом, Екатеринбург бул жактыкын кошкондо 300дөн көп адамга алып бердик. Где-то 335 адамга жакын. Бардыгы төлөп бүтө элек азырынча, себеби 3 жыл алдын эле ачылдык деп атпаймынбы? Төлөп бүтө элек, бирок аябай активно төлөп аткан үй бүлөлөр жок эмес. Себеби айына бир комнатасын квартирага берип, кыскасы аябай ышыкпыз, жакшы эле төлөп атышат. Төлөп бүткөндөрү азырынча боло элек. Эгер төлөй албай калган учурда кандай сиздерде шарттар каралган да? Төлөй албай калган учурда банкка барып айтыш керек, ушул күндөн баштап мен төлөгөнгө кудуретим жетпейт, төлөй албайм деп. Банк ошондо кардардын кызыкчылыгын карабайт, өзүнө ыңгайлуу кылып тез аранын ичинде үйдү сатып жиберет. Сөзсүз төлөгөн акчасы кайтарылат, бир аз чыгымдар болот. Эгерде үйдү сатам деп, ипотекада турган үйдү сатам десе, банкка барып, мен үйдү сатууга коем, үйдү сатып силер менен расчет кылып, башка жактан алам десе, анда дагы болот. Анда үй пока 3 айда сатылабы, 6 айда сатылабы, сатылганга чейин акчасын төлөп туруш керек, айына төлөгөн төлөмүн. Ошол учурда залог деп коебуз го. Мисалы үйдү ипотекага алып атканда залог каралганбы сиздерде же без залогбу? Залог жок. Залогго каралат. Канча эмне коюш керек? Мисалы канча сумма? Залог, түшүнбөй калдым сурооңузду. Залог эч кандай коюлбайт. Болгон ошол документтер, доходуңду көрсөтөсүн, залог коюлбайт. Үй пока залогдо болот. Үй өзү залогдо болот. Үйдүн документтери сиздин колуңузда болот. Прописка жана башка иштериңиздин баарын бүтүрө бересиз. Качан 5 жылдабы, 6 жылдабы төлөп бүткөндөн кийин обременениядан сынмайт этип, кааласаңыз сатсаңыз болот, балдарыңызга дарственный кылып өткөрүп берсеңиз болот. Ал уже өзүңүздүн немеңиз болуп калат. Эми көпчүлүк кыргыздар билебиз Москвада Батирде жашайт.
Эми ошого кеткен акча деле айына мисалы канча 25 жыл 20 жыл деп атпайсызбы? Бир комната ала турган болсо айына канчадан бөлүп төлөсө болот? Эми азыр эгер Москваны айта турган болсом, бир комната үйлөр аябай кымбат экен. 2 комната менен айырмасы бир аз эле болуп калат экен. Айына эгер 6 миллионго үй ала турган болсо, примерно 42-43 миңден төлөйт айына. 20 жылга. 20 жылга. Алардын эң эле көп чоң мүмкүнчүлүгү тезирээк, батыраак айына көбүрөөк төлөп, себеби банк 1-чи, 2-чи, 3-чү жылы өзүнүн процентин алганга неме кылат, аракет кылат. Ошону көп-көптөн төлөп тез кутулса болот. Жакшы экен. Анда ипотекага үй алып алып эле 2 бөлмөлүү деп коелучу. Бир бөлмөсүнө квартирант киргизип, бир бөлмөсүндө өзүң жашай берсең деле болот турбайбы? Ооба, бир бөлмөсүндө өзүң жашасаң болот. Азыр биздин компаниядан алгандардын бир 30-40% жаштар. Жаш үй бүлөлөр келгенде сурайм, ишиңер стабильныйбы, төлөй аласыңарбы, шартыңарга карап алгыла депчи. Бирок негизи ипотека алам деп кайрылган ар бир жаран ошого даяр болот да. Иши, өзүн алып жүрүшү башка шаарда. Кудайга шүгүр төлөй албай калган кардарыбыз боло элек. Эң жакшы жери ошол жарандыгы Кыргызстанда деле боло берсе, бирок Россияныкы боло берсе деле болот турбайбы? Боло берет. Айырмасы жок. Россиянын жарандарына мүмкүнчүлүктөр көп, материнский капитал, жанагы поддержка государстводан, ошон үчүн алардыкы батыраак төлөп түшөт. Анан дагы бир суроо. Бир эле Кыргызстандын жарандарынабы же СНГ боюнча да бере беребизби? СНГ боюнча бере беребиз. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей, биз дагы ошол Самара айымдын кеңсесине келүүнү өз көзүбүз менен ушул ишканада документациясы менен таанышууну чечтик. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, Самара айым тааныштырып кетсеңиз, ушул ИП деп коет бул жакта. Биздин ошо агентство ачылганда ИП менен ачылган. Бардык документтерибиз законго туура келет. Мынакей бул дуалда илинип турган. Бул дуалда илинип турган бардык көйлүктөр. Биздин дагы банктар менен түзүлгөн келишимдерибиз бар. Ошо келишимдин үстүндө бизге сертификаттарды берген. Ошол сертификаттарыбыз бул жакта бардыгы жайгашкан. Буюрса дагы өзүмдүн сертификаттарым аябай көп. Бул жака алып келгенге бир аз убактым болбой жатат. Кудай буюрса, планымда бир башка чоң кеңсе ачып, ошону жакшы кылып оңдойн деген ойдо иштеп атабыз буюрса. Сизге бир суроо да. Өзүңүз батирде жашайсызбы же ипотекага алдыңыз беле үйдү? Өзүм, менде бир нече пәтерлер бар. Алардын бардыгын ипотекага алганмын. Биринчи башталышы 2014 жылы комнатадан баштаганмын. Азыр өзүмдүн үйүмдө жашайм. Ипотекага алганмын. Төлөп бүткөнүм да бар, төлөп бүтө элегим да бар. Бирок мага аябай ыңгайлуу. Эми ушул Москвадан, Орусия жергесинен кыргыздар үйлүү болуп атса жаманбы? Жакшы. Итак, 2 жылга келебиз деп 20 жыл калып кеткендерди көрүп атам да мен азырчы. Дагы деле бирок болбосо батирде жашайт. Анан айтат да, ошол учурда эле келгенде мен кап ипотекага үй алып койсом, кутулмак экеним дейт да. Азыр болсо жүрөт дагы деле батирде. Мисалы, эртең мен сизге барсам, жанагы дагы бир жолу кайталап кеттиңиз, кандай документтерди апарам? Паспорт перевод, миграционный карта, СНИЛС, ИНН, 2 НДФЛ, копия трудовой книжки, заверенный работодателден. Болду, ошол эле документтер. Ковидтен тест? Жок, андай жок. Тамашалап атам. Ошо ийгилик анда ишиңизге. Рахмат. Буюрса номерди жазып коебуз. Урматтуу замандаштар, кайрылыңыздар, чалыңыздар. Буюрса сиздин үйүңүзгө дагы ушул компания өрлүктөп барууга насип этсин деп коелу же. Мына куттуу Рамазан айы дагы соңуна чыгып баратат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.